Мал чарбасы, киреше ачкычы. Жакшы баксаң чыдап, киреше табасың чындап. Плюс 8 градустан плюс 12 градуска чейин жылуу жерде туруш керек экен. Ошондо жеген ичкени жугат экен. Чоң алай мал чарбачылыгын жакшырта баштады. Стандарттарга жооп берген, бода малдын этин өндүрүп, жана экспортко чыгаруучу, сапаттуу этти чыгаруучу аймак болсо деген биздин программанын планы бар. Типтүү сарай, асыл тукум малдар. Натыйжасын эл жакшы түшүнө баштады. Сыртқа салчык чөптү чачып дээлеп жечи, быйыл эти да жакшы, мурдайым сыртка сууктукта туруп жечи, азыр жемге да үнөмдүү болду, чөпкө да үнөмдүү, эти жакшы. Жаңыча ыкманын алгачкы пайдасы. 2 ай, 3 ай багылгандан кийин ошолорду 70 миң, 80 миң сомго сатылат экен торпоктор. Чоң алай району. Калктын 90%-ын негизги кирешеси мал чарбачылыгына көз каранды. Ар бир үйдө 2ден кем эмес бодо малы бар. Кой-эчкиден тарта топоз, жылкыга чейин багып, чакан фермага айланткандар да жок эмес. Деген менен жергиликтүүлөр малдын туягын гана эсепке алып, эттүүлүк менен сүттүүлүгүнө жакшы маани бере беришпейт. Малдын эт байланышында тоют эле эмес, сарайда негизги орунда. Кармалган жайы жылуу болбосо, бодо мал салмак кошпойт. Ошондон да аба ырайы катаал чоң алайда кышкысын мал арыктай түшөт. Буга сарайларда температуранын бир калыпта сакталбаган себеп. Анан да асты жылууланбайт. Тоютту текши бергенге да шарт жок. Могу жерде турган жерини чылакылат дейбиз дагы сыртка шамалга чыгарып коебуз. Уйларыбыз анан баягы өзүнүн продуктуулугун төмөндөтөт, эттен түшөт. Мына ушундай шарттан улам жайлоодон семиз келген малдар жетайга созулган кыш ичи салмагын кескин таштайт. Болжол менен орточо 10 килограммга чейин арыкташат. Анткени сарай ичиндеги температуранын сырттан айырмасы жок. Терезелер ачык, шамал арылдап турат. Жылуу эмес да. Турган жери талапка жооп бербейт, жылуу эмес. Көрсө бодо малдын турган жери плюс 8 градустан плюс 12 градуска чейин жылуу жерде туруш керек экен. Ошондо жеген ичкени жугат экен. Кадимгидей өзүнүн продуктуулугун көтөрөт экен да. Андан да төмөн болушу мүмкүн. Биз ошо тажрыйба жүргүзгөнүбүздө 5, 6, 4 градус болот. Талаптагыдай температураны типтүү сарайлар гана кармап бере алат. Эшик терезелер коюлганда гана малканадагы жылуулук плюс 8ден 20 градуска чейин жогору сакталат. Сарайдын чатыры да туура жабылса, ичиндеги температура оптималдуу болот. Типтүү сарай малдын эттүүлүгү менен сүттүүлүгүндө орду чоң. Мында ар бир бодо малга өзүнчө акыр каралат да тоют текши берилет. Натыйжада жакшы салмак кошушат. Ошондо гана сапаттуу сүт жана эт өндүрүмү көбөйөт. Анан да өзүнчө байланып турган малдар жугуштуу оорулардан оолак болот. Эң башкысы, жылуу жерде кармалган малдар убагында төл берет. Ири мүйүздүү малдарга типтүү сарай төмөндөгүдөй курулат. Мал сарайдын жер пайы 70 см тереңдикте. Туурасы болсо 40 сантиметрден кем болбошу керек. Фундаменти болсо жер үстүнөн 30 сантиметр чыгып туруусу зарыл. Дубалдары калың, бышык кыштан болсо
Типтүү сарайлардын долбоорун Баялай программасы даярдап фермерлерге жайылта баштады. Атайын окутууларды өткөрүп, жыйынтыгында шарты туура келген фермерди тандап, стандарттуу малкананын өз эсептеринен куруп беришкен. Фермердик долбоор келип калды. Тоолуу шарттарда бодо малды асыроо ыкмалары деген темага кызыгып калып, анан мен ошол семинарга катышып, семинарларга барып жүрдүм, презентацияларга барып жүрүп катышып, ошентип проектиден мен утуп алдым. 70 000 сомдук Баялай жана Чоңалай долбоорунун негизинде мага 70 000 сомдук кайтарымсыз каражат беришти. Анан калганын өзүм коштум дагы ушул сарайды бүтүрүп алдым. Типтүү сарай Чоңолой районундагылардын көбүнө макул келди. Заманбап малкананы атайын келип көрүшүп, кызыккандар арбын. Жыйынтыгында долбоорго катышпайды эле. Өз каражаттарына ушундай үлгүдө сарай салгандар болду. Коро сарайды курардан астын Жарбаш айылына барып калып, ошо Жамилажеге жолугуп калып, ошонун Коро сарайын көрүп, анан Жамилажеден сурасам, Баялай программасынан алдым, ошол көмөктөштү деди. Анан мен да бар ошо Баялай программасынан толук маалымат алып, кандай формада салынат, кандай кылса кандай болот, жеңил жактарын үйрөтүп, көрсөтүп берди. Анан ошодон маалымат алып келип, толук маалымат алып келип, Баялай программасына ушу Коро сарайды салдым. Чоң кичик болуп, азыр 10 кара мал байлайбыз. Анан мына азыр мына үстүндө темирлер эми нар жака ашып мал ашып акырга түшүп кетпеш үчүн курулган бул. Анан мында чөп салабыз биринчи. Эртең менен кечинде чөп салабыз, анан чөптөн кийин жем салабыз мына акырга. Анан азыр мына жерде мал асты бүтпөй калды. Бул мына арт жагынан сийген сийдиги мына барып сыртка чыгып кетет. Мына жерге неме кылсак, астында богуну тазалап алганга мына жерге быйыл жайкысын Кудай буйрса курабыз, тазалайбыз. Жыйынтык жакшы. Типтүү сарайда кармалган малдардын алды мурункуга салыштырмалуу кыштан семиз чыгып, сатыкта кымбат. Буга чейин малдын алдыңкыларын 30-40 000 сомго сатышса, азыр 60 000 сомдон жогору. Мурдагы жылга салыштырмай, былтыркы жылга салыштырмалуу быйыл мал жакшы, өңдү 15-20 килограммга караганда көбүрөөк. Салмагы жакшы быйыл, былтыркы жылга караганда. Зарылчылыгы бар, аябай сонун зарылчылыгы керек. Келечекте ошол зооветеринардык эреженин негизинде багышыбыз керек малды. Айрыкча кыш мезгилинде малды кармаганда ошол айрыкча кыштын чилде мезгилдеринде эшикке чыгарып коебуз, алдын өлдөп барат деп. Ал типтүү сарайдын эмеси постоянно ошол сарайдын өзүндө кармалат. Сууду да ошол жерде, чөптү да, жемди да ошол сарайдын ичинде жейт. Жарык, кенен. Стандарттагы сарайларды кургандар эми эт же сүт багытындагы асыл тукум малдарды алып келүүнү көздөөдү. Фермерлер Абердин Ангус породасындагы букаларды Чоңолайдын шартында сынап көрүштү. Климатка көнүшкөн букаларды жайлоого кое берип, алгачкы төл күтүлүп жаткан чак. Көлдөн 4 бука алып келгенбиз. Ошону баягы уйларды чогултуп бир ат аркылуу 78 уй кошуп ошол жерде уруктандырганбыз, естественный жол менен өгүздөрдү кошуп. Ошо мына июндан баштаганбыз, мына март айынын этеги ушул айдын, апрель айынын башынан уже буйруса насип кылса төлдөрдү ала баштайбыз. Результаты жакшы. Анан быйылгы жылы дагы 6 бука алып келдик. Бул бир эле бир Жарбаш айылын эмес, башка айылдарды дагы өнүктүрөлү ошондой деп. Абердин Ангус пародаларындагы букаларга фермерлер өздөрү токтолушкан эмес. Баялай программасы кайсы пародадагы малдар Чоңолайдын климатына туура келишин аныктап, фермерлерге окутуулар аркылуу түшүндүрүп беришкен. Абердин Ангус ысыкка да, суукка да чыдамкай келип, +40 градустан -40 градуска чейин туруштук берет. 20 малдар дүйнөдөгү элита пародалар болот экен да буларчы. Ошого бул азыр эт багытында, анан эми характеристикаларын айтып берсем, неме да булар? Тез чоңоёт экен, анан эти мол берет экен, эти дагы бир мындай эмеде
жаңағыдай мраморный делинет экен да. Ургач торпоктор бир эле жылда, биринчи жылда эле 1 жашар болгондо эле букадан качат экен. Букалары уже 1 эле жашында эме болот экен да. Кадимкидей эле жүгүрүп, уже эме болдут да. Булардын азыр ушул буканын торпокторун апрелде күтүп атабыз азыр Кудай кааласа. Букалар эт багытында болгон үчүн сатыкта кымбат. 1 жашка чыга элек торпок эле 60 000 сомдон нары кетет. Анан гени күчтүү келип, жаңы туулган торпоктору тез торулот. Тоютту далгабай жеп, тез салмак кошот. Эң башкысы малдар асылдашып, эт жана сүт өндүрүмү жогорулайт деп фермерлер ишеним артып турган кездери. Мага ушул буканын түшүшү, ушул жерге короомо келиши 127 000 болду да. Каражатты актайт. Уйларга коюлган торпокторду 7-8 ай булар энеси менен жүрүш керек да. Бая жүргөндөн кийин 7-8 ай эми энеси менен саалбай. Келгенден кийин баягы багууга киргизилет экен. Ошону бир 2 ай, 3 ай багылгандан кийин ошолорду 70 000, 80 000 сомго сатылат экен торпоктор. Ошол эле кезде өзүбүздүн местный торпоктор эми аябай эле барса 25 000 сомго сатылат да. Өзгөчөлүгү вообще эле күчтүү да мунунча. Азыр биздин районда эт, сүт багытындагы уруктар менен уруктандырып атышат да, ошолорду алгангачы. Себеби дегенде биздеги малдын эмеси 5 литрден ашыкча сүт бере албайт. 10 литрге чейинки бериши мүмкүн да. Азыр буларда эми 20 литрден кем эмес сүт алганга мүмкүнчүлүк болот. Ошон үчүн кызыгуулар көп болуп атат да. Ошого жасалма жол менен уруктандырып, ошо сапаттуу малдын санынан сапатына өткөнгө уже бизде убакыт келип жетти деген майны болот. Азыр эми мурдагыдай шагыратып 5 үй, 10 үйдү айдап отургандан көрө 2 үй кармап, ошону жакшы тойтандырып, ошону жакшы сарайга кармайсак, ошодон пайда көбүрөөк болгондой болот. Мал чарбачылыгын жакшыртуу багытындагы бул аракеттер Баялай программасынын 8 айлык иликтөөсүнүн негизинде ишке ашты. Тагыраагы мониторингдин жыйынтыгында малдын асылдуулук деңгээлин көтөрүү менен сарайлардын абалын жакшыртуу зарылчылыгы аныкталган. Баялай программасы конкурстук негизде Алай районунан 2, Чоң Алай районунан 2 фермер тандалып алынып, аларга грант катары 69 000 сомдук акча каражат берилген. Калган каражатты алар өздүк салым кылып кошуп, азыр биздин региондо 4 көргөзмө мал сарайы курулду. Экинчи маселе боюнча Чоң Алай районунда 10 баш асыл тукумдуу букалар бар. Келечекте Чоң Алай району ички жана сырткы рынокко чыга турган, эл аралык стандарттарга жооп берген бодо малдын этин өндүрүп жана экспортко чыгаруучу, сапаттуу этти чыгаруучу аймак болсо деген биздин программанын планы бар. Азыр Баялай программасы долбоорлорунун биринчи фазасын жыйынтыктаганы турат. 4 жыл ичинде тоолуу шарттагы фермерлерге туура багыт көрсөтүп, мал чарбачылыгын кыйла жакшыртып, өнүктүрүүгө салым кошо алды. Малдарды асылдаштырып, типтүү сарайларды кургандан сырткары, мал жандыктардын түрдүү улаңдары же аларды дарылоо ыкмалары боюнча мамилдик тиркеме иштеп чыгып, ветеринардык дарыгерлерге колдонууга берди.